буйдагы кырдаал жөнүндө ошол күнү чотону Вишнев Степанович менен жолугушуңуз беле, жолугушсаңыз эмнеге жолуктуңуз? Эгерде ушундарды айтып атканда эмне үчүн 13 май күнү сиздин эсиңизде калды? Кандай кырдаал болду эле ошол жөнүндө? 13 май 2010 жылы Түштүк регионунда Бакиевдин жактоочулары бийлик имараттарын басып алышкан. Ош, Жалал-Абад областында Баткенде ошондой да попытка болуп турган. Мына ошол кырдаалды бизге маалымат бергенден кийин бир 12-лерге саат 12-лерге жакын биз экстерне саат 2-де чогулганбыз. Отунбаеванын кабинетинде отурган. Ошону талкуулап, ким барат, ким басат, кантип калыпка келтиребиз деген маселени талкуулап, аптан баргандай сөздөр болгон ал жерде. Мына ошодон кийин бир саат 4-төн өткөндө биз мен учуп кетмек болгом. Аэропортко команда бергенбиз, самолет даярлагыла деп. Биз 5-ке жакын ошол жака кетип атканда ал жерде ошол учурдагы чек аранын жетекчиси Матенов, Ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков аэропортто күтүп турушкан. Биз ошого жетип калганда айтышты, Оштун аэропорту жабык, жана шагыл түшүрүп коюшту. Ошондуктан самолет уча албайт дегенде мен команда берип, Фрунзе бирге вертолет даярлагылагын, вертолеттер аркылуу учуп кетебиз деп, биз кайтып Фрунзе-Раска военный аэродромго келип, мен Дүйшөн ошо жыйындан чыккандан кийин Матенов, Алымбеков, анан бир топ генералдарды алып, Борго министринен биз Ошко учуп кетип, саат 6-дан кийин 7-ге жакын учуп барганбыз. Баргандан кийин ошо мени Макеев, Керим деген тияк тараптан мурун бизге чогуу жүргөн балдар алар айтып, силер чогултуп койгула, жанагы президенттер турган имаратка сүйлөшүп процесс жүргүзөбүз деп, алар кечкурун келишкен. Биз Дүйшөн Чотонов болуп, мен ошол жерде бардык сүйлөшүп жүргүзгөнбүз. Тиги тараптан Айтмамат фамилиясы Кадырбаевпы? Ошол сүйлөшүп Сүйүн Өмүрзаковдор болушкан. Ошолор менен сүйлөшүп, түнкү саат 2-3-ке чейин ошодо отурганбыз. 13-күнү ушундай. Дагы ушул башка биринчи апрель башка бир даталарды айтсак ушинтип эсиңизде калабы? Эмне үчүн ушундай күндөр көп өткөндө эмне себептен 13 май 2013 жылы эсиңизде калган? Эсте калган. 11 эмес, 12. Жок, себеп дегенде мен айтып атпайм, 13 май Бакиев тараптар бийлик имаратын басып алышты. Биз аларды калыпка келтирип, убактылуу өкмөттүн бийлигин, элдин бийлигин турукташтырып, өзүбүздүн турган убадага аткарышыбыз керек болчу. Ошон үчүн барып, аларды баарын айдап чыгып, ошо бийликти, биз койгон бийликти орнотуш болчу. Мына ошон үчүн эсте калды да. Башка күнү алар болбосо кантип эсте калат? Эми башка күндөр деле болду. Май учурда Кадыржан Батыров төргөтөрүлүш чыгарган, кийинки учурда болду. Алар да эске калды. Бирок 13 майда именно түштүктө Бакиевдер попытка кылышып, бийликти кайтып алабыз деген ой менен басып алуу процесси болгон. Муну эч ким унута албайт. Бул баардык жерде жазылган, интернетте бар, журналисттердин баардыгы билишет. Биздин берген отчеттордо бул бекитилип калган. Siz ayttınız 10. жылы 13 майда saat 2'den başlap saat 2'den, gündüzlük saat 2'den başlap vakıflı hükümetin törayımı başlatmanın kabiliyetinde vakıflı hükümetin mücüleri yoktu, düştüktüğü talkıladı. Ayta albaysız ki vakıflı hükümet mücülerden kimlerdi gördü mesela? Saat 2'den. Өмүрбек Сиркешти көргөм, отурган ошол жерде. Абдан мындай мени ошол жерге өкүл катары бекитүү боюнча абдан катуу сөздөрдү айткан, суранычтарын айткан, Азимбек Бекназаров болгон, Салиевдер болгон, практически бирок
Атамбаев, по-моему, болбоса керек эле. Мен аны так айта албайт экенмин. Ошону калгандары баардыгы болгон да. Balkim siz videodan görgöndүрсүз интернеттерден. Александр Мойдин деген Россиянын гражданины Текебаевдин кабинетинде 306 кабинетти көргөзгөн. Сиз ошол видеону көргөнсүзбү? Көргөм. Siz ошол кабинетте болдуңузбу эле? Болсоңуз ал кимдин кабинети? Мына Дүйшен Чотонов отурат. Экөөбүз ал кабинетте көп болгонбуз. Себеп дегенде Эмирчилкеш өзүң билесиң, жанагы Роза Сапинанын токтомунун негизинде күч органдарын Атамбаев куратор болгон да, туурабы? Ошол кабинетте биз көп жыйын өткөргөнбүз. Мен, Дүйшен, бүт күч органдарын Кенешбек Дүйшөбаев ол көп барчыбыз. Көп маселени талкуулашыбыз. Ошол жерде ал кабинет Атамбаевдин кабинети болгон. Менде суроо бар. Исмаил Сабыч, айтыңызчы, сиз мына жерде айтып кеттиңиз, Росо Исакованын кабинетинде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чогулупту. Саат 2-де чогулуп деп атасыз. Ошол чогулуш канча убакытка созулду? Где-то 2 сааттан ашык болгон. 2 саат. 2 сааттан ашык болгон. 3 саатка жакын да. Анан биринчи өзүңүз көргөзмө бергенде ошол жерде Чотоновдо бар болчу айтып кеттиңиз, экинчисин айтпаганбыз да. Чотонов катышты беле ошол жерде? Чотонова жерде катышкан. Биз ошол жерден чыгып, аэропортко жөнөгөнбүз. Чогуу жөнөгөнбүз. Чогуу жөнөгөндөн кийин биз жакындаганда телефон менен айтып барышты, Исмаил Саркович самолет учпайт экен. Тияка шагыл төгүп коюшту айылдан деп. Анан мен ошол жерде телефон менен, сотка менен өзүбүзгө команда берген. Барсак, как раз Матенов менен Бакадалым турган экен. Biz ayttık da kettik ayakta tek durup Siz Чотонов менен ошол чогулуш бүткөндөгү чогуу аэропорт чогулганда жанагы учак учпай калып, кайра өз арасында жөнөдүңүз. Чогуу бир башта. Айтыңызчы, бул жерде азыр Алымбеков менен Алымбеков жөнөдү, ошол убакта ички иштер министрлигинин биринчи орун басары. Ал айтып кетти, биз ошол жерде Чотонов, Матенов баарыбыз чогуу болгонбуз деп атат. Сиз айтып атасыз, мен кайрыктоочулар, силерге дагы бир эскертип коеюн, суроо бергенде ким кандай көрсөтүү берди дегенде жараш, анда сиз суроону айтыңыз. Чотонов менен чогуу кеттиңиздер. Çocuk, ben ayıp etmem, çoğu çıkan bir maçta demez. Bir maçta demez. Жыйындан бирге чыкканбыз. Бирок мунун өзүнүн башчысы болгон, мен өзүм үй иштерим алыш үчүн мен өзүм менен кеткем. Ошон үчүн биз чогуу кеткенбиз деп атабыз. Анан ошол жерден кайтып биз бул эми чогуу эмеге барганбыз. Ошон үчүн тактоо беретин суроо бердим. Да. Чогулуш кеттиңиздер. Чогулушта мен айтып атам, чогулуштан бирге чыкканбыз. Барабыз деп. Исмаил Сагыч, ким менен учкан чогуу? Чогуу учкан. Дүйшөн Чотонов, Матенов, Бакыт Алымбеков и менин бүтөк генералдарым, орунбасарлар, жана начальник управления менен чогуу болгонбуз. Алымбеков. Канча орунбасарыңыз? Канча орунбасарыңыз? Мен бир орунбасар менен кеткем, и начальник управления менен кеткен. Фамилияларыңыз просто? Эматы барын фамилиясын. Алар уже бирөө өтүп кетти, кече жакында Табалды Кадырович Молдобаев. Молдобаев эмес. Толи Муралиев ал убакта орунбасар болгон. Анан кийин начальник управления вооружения, начальник управления тыла. Эмазыр фамилияларын так. Да. Ким бирөөлөрдүн жардамчылары чогуу чыкты силерге? Аталган. Аны мен айта албайм. Да. Мен өзүмдүн жардамчы помощнигим менен чыкканда берген. Аты Нурлан Бектемиров.
Айтыңызчы, чогулуштан чыккандан кийин аэропортко чейин жеттиңиздерби? Мен жеткен емесмін. Каерден кайра артка бурдуңуздар? Мен аэропортқа жақындарында болдым, тоқтап ошол жерде. Тиги ошол сиз менен чогуу уча тургандарга кабарды ким берди? Кимдин арасында кайра келгенде? Кабарды мага аэропорттон биздин жанагы военный сектор бар да. Ошолор айтышты. Исмаил Саков аэропортто жабылып өткен аякта Шалбайстарды. Анан мен команда берип туруп, ошондо бардыгы Сиз команда бердиңиз, артыңызда кайра фундаментта чогулуштар. келдик, анан фундаментта баары келишти, ошол чогулуп кеткен. Канчада учуп кеттиңиздер, ошо канчада убакытта жеттиңиздер? Где-то 5-тен киши өткөн болса керек азыр, так айта албайм. Бирок ошо учуп жетиге жакын барганыбызда, ал убакытта точно секунд айтышуу. Бирок ошол убакытта 5-тен тегерегинде же 5-тен өткөндө жетиге жакын барганыбызда кеш болду. Ошол бойдон учуп барган ошол өкмөттүн мүчөлөрү ошол бойдон ошто калдыңыздар ошол. Биз военный аэродромуна аскер коридоруна токтойдук. Аны токтогондон кийин жана Керим Макеев чыкыртылды. Керим Макеев келип, мен ошого айттым. Керим, сен ошо тарапташтарга айтып койгун, давай кеч жолугайлы. Жанагы президент жаткан имаратта, ошол жерде резиденцияда. Ошол жерде жолугайлы дегенде аны биз убакыт белгиледик дагы. Ошол жерге барып, алардан келишип отурдук, сүйлөшүп отурдук да, ошол имаратта ошондуклар менен өзүбүздүн ишибиз. Ол суроо жокпу? Совещание канчаларга баратасыз? Совещание. Автор совещание өтпөйсүзбү? Канчаларга башталды? Качан бардыңыз? Так, где-то 2-ге жакын обедтен кийин. Сиз бардыңыз, Мен Тогайда 2-ге жакын да. Себеп дегенде саат 12-ге чейин мен өзүмдүн кабинетимде болгом. 12-ге чейин. Bir gün durun 12'sinde ben tutunuş bergen. Onda asker kalanlarını götürüp Batkent'de Boşkacalı'da olup gelip 12'ye çeyin iş boyunca tartışmalarda berip anan ki bizge malumat gelip kaldı şuna basıp aldık. Oşadan keyin bizge aytıştı. Düşten gün sonunda teken düşten gün sonunda teken çiğ ekstern sevişene gelgen anlam şöyle bargamızda. Şöyle bir 2'ye jakın olsa gerek. Toşkun. Biz de ötkende barganбыз да. Мындай суроо. Ошол күнү 13-майда. 13-май күнү Европейский союз менен Чотонов менен düşün болду. Тиз башчы сапасында болду. Биринчи жолу ошол күнү. Чийинде? Чийинде. Ошол жерде көргөнсүз. Ошол жерде ошол болду да. Чийинде баары эле толук болушту же ошол чыккандар болду. Emin janagы men özüm esте калгандарда Ömürçüske болду, Чотонов болду, Азимбек Бекназаров болду, Сариев, по-моему, болсо керек, Дүйшебаев, ошол Чоргонда барды болгон. Аягына болушту, Башынан аягына чейин Аягым эч ким канча жыйын ошодо чыгып туруп кетип калды. Жок. Ал жерде чыккан, себеби дегенде ал жерде чоң талкуу болгон. Кантип ошол жерде стабилдештиребиз, ким барат, ким жоопкерчиликтин оюн калат дегенде мен айткам, мен кечээ келдим ал жерде. Тем более биз военный министрбиз, гражданстволор мүмкүн башкалар дегенде мен оюмча азыр айта албайм. Чөбүргө Черкешевпи же бирөө сунуш кылганда ушундай сиз барсаңыз жакшы болот деп авторитетиңиз бар экен, эмне угат экен. Мен дагы жок өзүм иштерим көп, айманы кыскартыптыр. Мен кичине орку штаттын структура боюнча азыр башкача иштеге барам, келип турат бар экен деп ошондо болгондо акырында мага токтошкон. Мен макул болуп туруп, ошол күнү ошону учуп кеткенбиз да. Рахмат.